Pnевмонияга кабылган Текебаевдин абалы жакшырып, жубайы ооруканадан чыкты. Экс-депутат жана анын жубайы пневмония оорусуна чалдыкканы аныкталып, бир нече күндөн бери ооруканада дарыланып жаткан. Экс-депутат Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Текебаевдин абалы жакшырып калды. Бул тууралуу анын тарапташы Эскен Афетжанов билдирди. Саясатчы жана анын жубайы Айгүл Текебаева пневмония оорусуна чалдыгып, бир нече күндөн бери ооруканада дарыланып жатат. Өмүрбек Черкешевич жакшы болуп калды. Бирок тилекке каршы сатурациясы тиешелүү нормадан төмөн болууда. Ал эми жубайы ооруканадан чыгып үйүнө келди, деди Афетжанов. Экс-министр Космосбек Чолпонбаев ооруканадан чыгарылды. Айгүл Текебаева Спутник Кыргызстандын кабарчысына маалыматты ырастап, жолдошунун абалы жакшырып калганын айтты. Булак Спутник KG. Бишкекте жол тандабас менен жеңил унаа сүзүп, 3 адам жаракат алды. Бишкекте жеңил унаа менен жол тандабастын катышуусунда жол кырсыгы катталып, 3 адам жаракат алды. Маалыматты патрулдук милициянын басма сөз кызматы билдирди. Белгилүү болгондой, автокырсык 17-жылда саат 22:17 чамасында катталган. Анда Исанов жана Абдымомунов көчөлөрүнүн кесилишинен Lexus 517 унаасы менен Subaru Legacy унаасы сүзүшкөн. Анын кесепетинен 3 адам жаракат алып, травматология жана ортопедия илим изилдөө борборуна жеткирилген. Унаалар айып короосуна токтотулду. Учурда кырсыктын келип чыгуу себептери такталууда, деп айтылат маалымат катчы. Булак Супер KG. Дагы 73 өмүр кыйылды. Өлкөдө пневмония жана COVID-19 илдетинен көз жумгандардын саны 858 түздү. Өткөн суткада пневмония жана COVID-19 илдети дагы 73 адамдын өмүрүн алды. Бул тууралуу республикалык штабтан кабарлашты. Бишкек 22, Чүй облусу 2, Ош облусу 15, Талас облусу 2, Нарын облусу 7, Ысык Көл облусу 1, Жалал Абад облусу 19, Баткен облусу 5. Бардыгы болуп, бир сутка ичинде каза болгондор 73. Республика боюнча талган илдеттерден каза болгондордун жалпы саны 858 түздү. Булак Супер KG. Индонезияда суу ташкынынан 36 адам каза болду. Индонезиянын түштүк Сулавеси провинциясындагы суу ташкыны жана жер көчкүдөн каза болгондордун саны 36 адамга жетти. Кырсыктын кесепетинен 3000ден ашуун адам үйлөрүн таштап кетүүгө аргасыз болду, деп жазышат дүйнөлүк басылмалар. Маалыматка ылайык 16 адам дагы деле дайынсыз болуп изделүүдө. Издөө жана эвакуациялоо иштерине 359 куткаруучу тартылган. Табигый кырсыктан улам 4000ден ашуун үйдү сел жана кум каптап, 3000ден ашуун тургундар коопсуз жайга көчүшкөн. Мындан тышкары суу ташкыны 13 чакырымдык жолду, 9 көпүрөнү, 13 диний жана 9 мектептин имаратын, 9 кызматтык имаратты, 2 коомдук имаратты жана базар комплекстерин каптаган, деп айтылат маалыматта. Суу ташкыны дүйшөмбү күнү 13-июлда нөшүрлөп жааган жамгырдан улам башталган. Анда 3 дарыядан суунун деңгээли көтөрүлүп, жээкке ашып, суулар турак үйлөрдү каптаган. Булак Супер KG. Финпол Клексан дарысын соодалаган алып сатар кармалды. Учурда жасалма жол менен дары-дармектердин жана медициналык каражаттардын баасын жогорулатып сатууну алдын алуу иштери жүрүүдө. Экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү боюнча мамлекеттик кызматты 50 куттуу Клексан препаратын сатууга аракет жасаган адамды кармаган. Бул тууралуу аталган ведомствонун маалымат кызматы билдирди. Учурда өлкөдө жасалма жол менен дары-дармектердин жана медициналык каражаттардын баасын жогорулатып сатууну алдын алуу иштери жүрүүдө. Финансы полициясына арыз түшкөн. Анда Бишкектин соода борборлорунун биринин жер алдындагы автоунаа токтотуучу жайында Клексан препаратын жогорулатылган баада сатууну каалаган адам кармалган. Шектүүнүн автоунаасын тинткен учурда 50 куту дары табылган, деп айтылат маалыматта. Мекемеден кармалган жаранга карата иликтөө иштери жүрүп, аталган дарыны кайдан алгандыгы такталып жатканын айтышты. Тергөөнүн жыйынтыгы менен күнөөлүүлөргө укуктук баа берилмекчи. Финансы полициясы адам өмүрүнө маанилүү болуп турган дары-дармектерди атайын жогорулатылган баада саткан алып сатарларга оор кырдаалдан пайдаланып элге кыянатчылык жасабоон эскертет. Мындай фактылар катуу жазаланат. Булак Спутник KG.